Саламатсызбы Арыстан Алай мырза? Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Учурда коомдо жаңы жылды тосуш керек же болбосо тоспош керек деген пикирлер жаралууда. Сиздин оюңуз кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Жаңы жылды жакшы маанайда жаратып тозуш керек. Себеби бул дүйнө элинин дүйнөгө да караш керек да, адамзат дүйнө эли тозуп атат муну. Бул биринчиден адамзат тосуп атат десек болот. Экинчиден жыл жаңырып атпайбы өзү. 12 ай бүтүп жыл жаңырып атат. Жылды деле окумуштуулар санап туруп чыгарганда, мисалы, февралды 28 күндөн 29. 31 кылсам да жаңы жыл жайында болуп калбайт беле. Ошол сыяктуу жылды дагы бөлүп туруп, анан жыл жаңырып атат. Мен мисалга былтыр 51 жашта болсом, быйыл 52-демин деп жашайм. 10 жылдан кийин 62-демин, 100 жылдан кийин 162-демин деп жашайм да. Ошондуктан жаңы жылды жакшы маанай менен тосуш керек. Дагы мына батыш элинде Санта Клаус деген түшүнүк бар экен, орус элинде Дед Мороз деген түшүнүк бар, кыргыз элинде Аяз ата Аяз кыз деген түшүнүк бар. Эми бул кайдан келип чыккан? Мен бир тарыхты изилдеген адам катары айтып өтөйүн. Биз кыргызчылыкта айтабыз, Кудай арбак колдосун, арбак ыраазы болмойн тириктин иши жүрбөйт деп. Анысы кандай дагы ошол адамзатта, дүйнө элинде да ошондой түшүнүк бар. Ошол кар менен, ошол суук бир күндөрү менен, туман менен ааламдык дух, арбай, периште ушу жерге түшөт. Анан ошол каалооңду берет, суранычыңды берет деп бул ишеним бар. Бул чындык. Мисалга, мына 1998-жылы Алай жергесинде адам ата көрүнгөндө кандай көрүнгөн? Булакка булут түшөт. Анан ошо Зульфия деген эми аял ошол аян жазыш керек болгон экен да, жашоого жаралуу максат. Анан ошо булакка булут түшпөш керек эле деп мынтип караса, булут ак саргыл түстөгү адамга айланып, мисалга мына сүрөттөгүдөй. Мен адам атаңармын. Адамзат үчүн Кудайдын буйругу менен илим, аян жазылат. Ошону сен жазасың, 3 күндөн кийин келем. Саат 11-те деп көстөн кайын болуп атпайбы? Булут да жок, адам ата да жок. Мисалга көрдүңүзбү? Ошол сыяктуу да батыш элинде ишеним ушундан пайда болгон. Же болбосо кыргызчылыкта дагы мындай түшүнсөк болот. Мына биз жамгыр жаап атканда кээ бир адам беймаза. Мына түшүнүгү болбосо, кар жаап атса найразы, көп күн кар жаап койду, көп күн жамгыр жаап койду деп. Бирок тетирисинче мындай түшүнүшүбүз керек. Жамгыр керек болсо түшүңүндө жамгыр жааса же кар жааса, могу ачык жашоодо деле жамгыр жааса, кар жааса, бул Кудайдын мээрими төгүлүп атат деп. Ак булуттун, ааламдын энергиясы жерге түшүп атат деп түшүнүш керек. Ошол сыяктуу эле батыш элинде дагы ошол холод менен мороз, Дед Мороз болуп атпайбы? Ошол менен энергия, могу адам ата көрүнгөндөй, ааламда күч бир жерге түшөт. Анан каалооңду берет, тилегиңди берет ушу жаңы жылда деп ошону күтүп келишкен, суранып келишкен. Бул арбак ыраазы болмойн тириктин иши жүрбөйт дегендей, биз дагы ошол кыргызчылыкта дагы ошо аалам күчтөрү, ошо туман менен, жамгыр менен, мынабу кар менен жерге түшөт экен деп ушундай түшүнүшүбүз керек. Мен жайлоодо байкем малчы эле көп болдум. Ошо
жамгыр жаап аткан күндөрү кой кайтарып чыгып 500 кой кайтарабыз да. Анан жамгыр ушу бетиме таам атса дагы уктап калган күндөрүм болгон. Анан мен ойлончу элем, бул эмнеге ушул уктап калам, жамгыр бетиме жаап атса дагы деп. Анан турсам мал жок. Анан чапкылап жүргөндөн бир жерден таап алчу элек. А көрсө ошол энергия түшөт экен да, ушу жамгыр менен, туман менен, ошо боз булут менен дегендей. Анан ошол кезде энергия отурган кезде анан адам уйку тартып, кышта дагы өзү сүкүт тарт дейт да. Сүкүт тарт, ошо изилден, денеңди бошкарма деп. Мына ошол сымал Аяз ата ошо дух арбай периште ааламдык же высшие силы жерге түшөт. Анан аяз кыз кайдан пайда болгон? Аяз кыз бул тирүү эле кыз, ошол кыялкеч кыз. Кыздын кыркчасы улук деп коет бизде. Мына мен айтып атпаймынбы? Муун мусулмандар аялды буюм катары көрсө, мен аалам катары көргүлө деп. Аалам деген эми же болбосо Кудай мынтип жаздыртат ошол жаңы илимдерде. Мен аялды алсыз жараттым, бирок өзүмөн кийинки кудуретти, сыйкырды, кереметти, ачкычты аялга бердим дейт да. Чын эле аял жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактаса жоокер болот. Аял эркекти майласа, мазгиси майлаганга барабар. Маймылда эркекти ушу аял мактаса мугалим болот деп. Көрдүңүзбү, энергия бар. Ошол сыяктуу дагы ошол кыз, могу тирүү эле кыз, ошол Аяз атаны күтүп, эңсеп, издеп чыккан кезде анан эми ошону Кудай арбай керек болсо оюбузду окуйт да. Анан ошол Аяз кызга жоолугуп, каалоосун берип, энергиясын берип, анан ошол экөө жаңы жыл күнү, жаңы жылдын астында ошо адамдын тилегин аткаруу үчүн Аяз ата кары киши баштыгын көтөрүп, Аяз кыз көрүнө энергия келип, энергия адам кыз бала катары анан ошол балдардын, адамдардын каалоосун аткарып, үнүн көтөрүп, сүйлөп аткарып келген. Же болбосо мына Кыргызда менин колум эмес, умай энемдин колу деп ошо энелер жүрөктү көтөрүп коет. Ошондо адам айыгат же бала оорусунан айыгат. Мына көрдүңүзбү, ошол Аяз кыз демек тирүү адам ролун аткарып атат. Ошондуктан үйдө көй елка коюш керек. Анткени ошол сырттагы токойго аалам күчтөрү келди ошол мезгилде, туман менен, булут менен, жамгыр менен, ошол мезгилде деп ошол сырттагы елка, биздин бийик тоолуу жерде елка бар да, ошондогу көрүнүштү үйгө алып келип чагылдырып, анан биз бала кезде елка баягы үй жасаганда, мектеп жасаганда кар жаадырчу элек, мындай ваталарды жипке байлап ошол сыяктуу кар жаадырып, жакшы маанайда тозуш керек, күтүп алыш керек жаңы жылды. Анан эмнеге елканы коет деп суроо болушу мүмкүн. Мисалга биз жайлоодо жүргөндө мына жамгыр жаайт деп күн бузулуп, биз кам кешек көрүп, энелерибиз баягы жайылган кирлерин жыйып, үйүп койгон корополорун жаап, шашып пушуп калчу элек. Анан эле тумандап келип, жамгыр жаабайбы, ушу тоонун башында туруп анан күн ачылып кетчү. Көрсө ошо ааламдык арбай энергия, ошо арча, балатыларга отуруп калат экен да. Ошондуктан кыргыз жана үйдү арча менен аластайт. Үйгө арчала келчи деп арча коюп коет. Эмнеге дегенде ааламдык энергия арчага отуруп, арча менен үйдү аластаганда ааламдык энергия үйдү тазалап кетти деген түшүнүктөй. Ошон үчүн жана арчанын жапжашыл бойдон тургандыгы, ошо энергия отуруп калгандыгы. Бийик тоодо турса да жапжашыл туруп атпайбы? Балаты, карагай да жапжашыл бойдон туруп атпайбы? Анысы кандай дагы, ошо сиздердин дагы өмүрүңүздөр ошо ааламдык энергия отуруп, мына көмүр кычкыл газын бөлүп сиңирип алып,
кычкылтек бөлүп чыгарат да өзү. Мына могу бактын деле бир чоң кызматы бар. Анысы кандай дагы ошо сиздер дагы өмүрүңүздөр ошо арчадай жашыл, саргарбаган, кышта үшүп калбаган, ошо балатыдай жашыл, балатыдай жаш, мына ушундай болуш керек. Ошондуктан жаңы жылды түшүнүп алып жаша, мындай жашоону түшүнүп алсаң, анан эмне кылып атканыңды билесиң да. Анан дагы эмне кылыш керек? Колдон келсе ошол аяз атаны пайдаланыш керек. Мисалга быйыл мен туулган күнүмдө инилеримдин келинчектери ошо мени куттуктайм деп анан келинчегимен сураган экен. Эми баары эле бар үйдө оокатыңар, эми биздин тыйыныбыз деле баары бир жете бербейт. Байкем эмнени жакшы көрөт десе, байкең өткөндө глобус издеп атты эле дептир да. Глобус. Анткени мен ошо дүйнөнү карайм да, адамзатты карайм. Анан эле коробкага ошо глобус көтөрүп алып келишиптер куттуктап. Анан кубанып калдым. Ошол сыяктуу эле балаң эмнени эңсеп атат? Мүмкүн ошо глобусту жакшы көрүп аткандыр, смартфонду жакшы көрүп аткандыр. Ошо сыяктуу эле бир аяз атаны жалдап, аяз кызды жалдап, колуна мынауну берчи деп, мына ошентип жомоктоштуруп, үйдү шаан шөкөткө түшүрүп, үйдү ошо ырга, бийге, каалоого, тилекке, мына бул өзү бир шаманчылык, өзү бул кыргызчылык, бул өзү адамзатта бар. Ошондуктан жаңы жылды жөн эле уктап тосконго болбойт. Болбосо орустарда деле мындай айтып коюп атпайбы? Как встретишь Новый год, и так будешь проводить целый год депчи мисалга. Ошондуктан жаңы жылды дагы ошо шаманчылык кадимкидей эле саламатсызбы деген сыяктуу эле тосуп алыш керек. Рахмат. Кыргызчылыкта демек жаңы жылды жакшы маанайда тосуш керек экен. Ал эми молдолор бул жаңы жылды тосуу, бул күнөө иш катары эсептешет да. Сиз буга кандай көз караштасыз? Эми молдолорго ак жолдогу адамдар молдолор. Бирок тарыхчы эмес, окумуштуу эмес. Мындай кең илимдүү адам эмес. Алар ошол эле бир кезде пайгамбар сакал коюптур, сакал коюшубуз керек. Бир кезде ошо жөө жүрүп дават кылыш керек, ошо согуш экен. Бир кезде чыккан телевизор көрбөшүбүз керек экен. Керек болсо сүрөткө түшпөш керек экен дегенде түшүнүк болгон да. Мына 5-10 жыл мурун эле. Муну эч ким танбайт. Манас деле миф, жомок, салтыбыз ширик деп эле ошондой болуп чыккан. Анан мезгил өттү, элге ооду, мына бүгүнкү күндө манасыбыз болгон деп калды. Бүгүнкү күндө сүрөткө түшүп атат, бүгүнкү күндө телевизор көрүп, жаңылык угуп, саясатка аралашып атат. Ошол сымал мезгили келсе дагы бул кишилердин ою өзгөрөт. Анан ошо мен уктум, ошо лидерлери диндегилердин детсадта, мектепте жаңы жыл тоспош керек, жол көткөрүш керек деп атыптыр. Тетирсинче ошол эме айтып өткөндөй, жаңы жылды бул балдардын майрамы десек да болот. Анткени көңүлү таза. Кудай аламда мындай деп жаздыртат. 12 жашарга чейинки балдар, же биздин тилде 1 мүчөлгө чейинки балдар. Эне тага эмес, мага керек депчи. Себеби ошолордун ой күлкүсү менен, кыялы менен, эңсө мечтасы менен мына жер жашоосу, ак энергиясы менен жер жашоосу сакталып турат деп. Ошол сымал балдардын ой кыялын орундатуу үчүн ошо аяз атаны жалдап алыппы, аяз кызды жалдап алыппы,
аралаштырып, жомоктоштуруп, ырдатып, белегин берип, сүрөткө түшүрүп, анткен ошол үйдө баягы балалуу үй базар, баласыз үй мазар деп коет го. Анысы кандай ошо балдардын күлкүсү менен, ошолордун жакшы энергиясы менен аалам жер сакталып турганы бул чындык. Мисалга, неберелүү болгон адамдар ошо небересинин көңүлүнө карап, аны көтөрүп, ошого жаккыдай болуп, ой кыял өзгөрүп кетип атпайбы керек болсо. Ошол сымал дагы балдардын ошо жакшы энергиясы менен адамдын да мүнөзү өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан жаңы жылды жакшы маанайда кадимгидей эле күтүп, даярданып тозуш керек. Урматтуу улуу журтум, мына Дед Морозтун пайда болушу, ага кошулган Снегурочка, ал тирүү адам Снегурочка болуп калган да, аяз кыз болуп калган. Себеби ошону эңсеп барып туруп жоолугуп калган деп түшүнсөк болот. Духарбай менен адамдын ушу бир экендиги мына ушул жерде берилип турат. Бул кыргызчылыкка өтө төп келет. Анан жаңы жылыңар кут болсун. Жаңы жыл бирөөлөргө бир эле күн болсо, сиздерге ар бир күнүңүз жаңы күндөр болсун. Ар бир күнүңүздө жаңы ачылыштар, жаңы адамдар, жакшылыктар, үмүттөр, эңсөөлөр, тилектер, ар бир күнүңүздөр ошол мына ушундай бир сыпаттар менен өтсүн. Ар бир күнүңүздөр жаңы күн болуп, жаңы түшүнүк пайда болуп, жаңы жан дүйнө болуп, жан дүйнөңүздөр бейпил болуп. Бул жашоонун бейиши жан дүйнөнүн бейпилдиги дейт. Ошол эми бая жаманы болбой, жакшы болбойт деп коет экен. Ошо жаман адамды көргөндө менин күскүм, ошо жаман адамдагы сыпат менде жокпу дегендей, ошол жаман күндү дагы, эски сыпатты дагы ошо ар бир күндө жаңыга буруп, ошо жаман деген адамдагы сыпатты өзүңүздөн карап, ал сизде жок болуп, анан бул 2020-жылы ааламдан дагы чоң бурулуш болот деп берилет. Ошо ааламдан буйрулган мынау илим, закон болуп берет деп берилет. Анан ошол жан дүйнөңүздөр өсүп, ошол Дед Мороздун ролун аткарып, арбай периштелик сыпатка калыптанып, кыргыз улуу деп атканым ошо да улуу күчтүн ролун аткара алат. Же болбосо кыргыздын улуулугун мен ошо бир сөз менен дүйнөгө кетирдим. Механик трактордун, техниканын, водитель, мындай шопурду аткара алат да, түшүнө алат. Ошол сыяктуу да кыргыз аалам менен байланыша алат. Ааламдык маданият менен жашайт. Улуу күчтүн ролун бул кыргыз гана аткара алат. Ошол Дед Мороздун ролун батасы менен жаратат, назары менен жаратат. Ошол сымал сиздер дагы улуулукка калыптанып, ошо Снегурочкадай периште сыпатка өтүп, ошо адамзатка подарка бергендей ой тилегин орундатып, анан ушул ааламдашууга, ааламдык түшүнүк өткөрүп, ааламдан буйрулган кызматыңыздарды аткарып, эртең дүйнөгө эне ата болуңуздар дагы адамзат астында, аалам астында акталыңыздар. Жашоого жаралуу максатыбыз мына ушул. Ар бир күнүңүздөр жаңы күн болсун.